Агарып аткан аруу таң ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ырыс алып келип, жүзүңүздөргө көтөрүңкү маанай тартууласын. Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? Эфирде Күн тарых рубрикасы. Кызматыңыздарда мен Айзерек Жусупова. Бүгүнкү күн тарых беттеринде кандай окуялар менен калганы тууралуу алдыда айтып беребиз. Петр Ильич Чайковский аталышын алып жүргөн Москва консерваториясы 1866 жылдын дал ушул күнү ушулган. Негиздөөчүлөрү Николай Рубинштейн жана Антон Рубинштейн болгон. Карл Маркстын айтылуу «Капитал» эмгегинин биринчи тому 1867 жылдын 14 сентябрында жарык көргөн. Джордж Андерсон 1886 жылдын 14 сентябрында жазма машинканын лентасын патенттеген. Мунай экспорттоочу өлкөлөрдүн уюму 1960 жылдын ушул күнү негизделип, ага Ирак, Иран, Кувейт, Сауд Аравиясы жана Венесуэла кирген. Керчь жана Новороссийскийге Баатыр шаар наамы 1973 жылдын 14 сентябрында берилген. Бул наам улуу атамекендик согуш учурунда күчтүү курал-жарак менен камсыз болгон эки шаарга ушул күнү берилген. Эстониянын шайлоочулары 2003 жылдын ушул күнү өткөн референдумда Европа биримдигине кирүүнү жактырышкан. Бүгүн 14 сентябрь Гиннестин рекордтор китебинде эң көп Грэмми сыйлыгын алган биринчи жана жалгыз англиялык ырчы, музыканын R&B, soul, jazz жанрларында ырдаган Эми Уайнхаус төрөлгөн. Анын экинчи Back to Black аталыштагы альбому 6 Грэмми сыйлыгына татыган. Ал эми алдыда ушул күнү жарыкка келген белгилүү инсандар тууралуу айтып беребиз. 14 сентябрь 1981 жылы америкалык ырчы, бийчи, хореограф, актриса жана алып баруучу америкалык The Pussycat Dolls тобунун мүчөсү Эшли Робертс туулган. Эшли 3 жашынан баштап бий менен машыга баштаган. Ал бой жеткенде бир нече телешоуга катышып, эл көзүнө түшөт. Чырай жүздүү кыздын талантын Робин Антин байкап, топко ылайыктуу экенине көзү жетип, курамга кошулууну сунуштаган. Орусиянын 3-чү президенти Дмитрий Медведев 1965 жылдын дал ушул күнү туулган. Ленинградда мугалимдин үй бүлөсүндө жарыкка келген Дмитрий Медведев бир үйдүн жалгыз баласы болгон. 2005 жылы ноябрда Россия Федерациясынын өкмөт башчысынын биринчи орун басары болуп иштеп, 2008 жылы 2 мартта Россия Федерациясынын президенти болуп шайланган. Президенттик мөөнөтү 2002 жылдын 7 майында аяктап, 2002 жылдын 8 майынан тартып, кайрадан премьер-министрлик кызматына киришкен. 14 сентябрь 1966 жылы Жогорку кеңештин 5-чакырылыштагы депутаты Абдыманап Кутушев Ош облусунун Алай районундагы Сопкоргон айылында туулган. Эмгек ишмердүүлүгүн 1983 жылы Алай районундагы Сарымогол совхозунда жумушчу болуп иштөөдөн баштаган. Кутушев Кыргызстандын агрардык элитасы, президенттик улуттук сыйлыгы, Жогорку кеңештин ардак грамотасы менен сыйланган. Америкалык режиссер Роберт Уайс 2005 жылдын ушул күнү 91 жашында Лос-Анджелесте каза тапкан. Оскар сыйлыгынын 4 жолку ээси Роберт Уайс «Чужая дочь», «Гинденбург», «Звуки музыки», «Призрак дома на холме», «Висайдская история» сыяктуу көптөгөн тасмаларды жараткан. Ал эми 2009 жылдын 14 сентябрында америкалык актер, бийчи жана аткаруучу Патрик Суэйзи 57 жашында оорудан улам көз жумган. Патрик Суэйзи 1952 жылы 18 августта Америка Кошмо Штатынын Техас штатындагы Хьюстон шаарында туулган. Ал «Привидение», «На гребне волны» тасмаларындагы ролдору аркылуу атактуулукка жеткен. Мына ушундай маалыматтар менен Күн тарых рубрикасы аягына чыкты. Кызматыңыздарда мен Айзерек Жусупова болдум. Бүгүнкү күнүңүз жагымдуу окуялар менен коштолсун. Эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар.